Учурда балыкчы Каракол, Майлы суу, Ош жана Токмок шаарларында шаардык кеңештерге шайлоо алдындагы үгүт иштери кызуу жүрүүдө. Ал 13 мартта башталып, ат салышууга чыккан 22 партия ар кандай усулдар менен шайлоочуларды өзүнө имерүү аракетин көрүп жатат. Ал эми айылдык кеңештерге үгүттөө 23 мартта башталат. Бирок таажылуу вирустан коргонуу максатында 12 апрелге белгиленген шайлоону жана ага чейинки үгүт иштерин кийинкиге жылдырууну БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева сунуштап чыкты. Айтымында саясий партиялардын агитациялык иштери да массалык иш-чара болгондуктан алар чектөөдөн улам эл аз бата турган имараттарда жолугушууларды өткөрө бериши мүмкүн. Бирок мындай көрүнүштөр элдин ден соолугуна коркунуч жаратышы ыктымал. Во всяком случае, я думаю, что Менимче борбордук шайлоо комиссиясы жамааттык орган катары өкмөткө, жогорку кеңешке кайрылып кандай тобокелчиликтер жаралып жаткандыгы тууралуу айтышы керек эле. Аларда азыркы кырдаал шайлоонун жыйынтыктарына чоң таасир этерин түшүнүшү керек. Бул маселенин бир жагы, ал эми экинчи жагы үгүт иштеринде эл жапырт чогулары белгилүү да. Мындай учурда оору бизде аныкталып калса, тарап кетүү коркунучу өтө жогору. Вероятность распространения вируса она увеличивается. Сунуш БШКнын отурумуна коюла элек. Боршайкомдун төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун маалыматында учурда жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык штаттык режимде жүрүүдө. 30 жергиликтүү кеңеште 216 участка жана 19 аймактык шайлоо комиссиясы түзүлүп, алар иштеп жатыптыр. Шайлоо тилкелерине жарандар келип өзүнүн тизимелерин тактоодо. Ал эми жугуштуу илдеттин алдын алыш үчүн БШК бир катар чараларды иштеп чыгып, добуш берүү учурунда шайлоо комиссияларын медициналык жабдыктар менен камсыздоого каражат бөлдүрүү үчүн республикалык штабка билдирүү жөнөткөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, тиешелүү мамлекеттик органдар менен биз республикалык штабка кайрылууну жөнөттүк. Ошол тиешелүү биз бүт даректерин көрсөтүү менен кайсы жерлерде, кайсы аймакты, кайсы участкалык шайлоо комиссияларыбыз бар, ошолорго тиешелүү баягы коопсуздукту сактоо боюнча тиешелүү жабдыктар менен, инструменттер менен, дезинфекция кылуучу каражаттар менен камсыз кылуу боюнча. Бирок президенттик, парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоону жылдырууга же токтотууга уруксаат бар. Шайлоо мыйзамдарына ылайык тандоо өнөктүктөрү өлкөдө өзгөчө кырдаал режими жана аскердик абал киргизилгенде гана жылдырылат. Мындан улам жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо мөөнөтүн жылдыруу боюнча чечимди кырдаалга жараша өкмөт кабыл алат. Эпидемияга каршы чараларды көрүү боюнча маселени коштук азыр. Эртең буюрса бул боюнча чечимди жана тиешелүү биздин сунуштарды саясий партияларга, талапкерлерге сунуштарыбызды беребиз. Башкача айтканда, азыр эми үгүт иштери жүзүлүп аткан мезгил. Ошол үгүт иштеринде мыйзамда белгиленген ошол массалык жолугушуулар, чогулуштарды өткөрүү менен коштолуш керек. Мен азыр ушу саясий партиянын өкүлдөрү менен, талапкерлер менен сүйлөшкөндө, саясий партияларда талапкерлер дагы аны түшүнүү менен кабыл алып, андай массалык түрдө элди чогултуп, жолугушууларды өткөрбөй эле. Ал эми өкмөт бул боюнча ачык позициясын азырынча билдире элек. Болгону 12 апрелде иш аракеттердин ырааттуулугу кайра каралып чыгышы мүмкүн деп билдирди бүгүнкү брифингде Алтынай Өмүрбекова. Бирок ал дүйнөдөгү кырдаалга карабай калкты жана кыймылсыз мүлктү каттоо өнөктүгүнүн убактысы жылдырылбайт деп кошумчалады. Анан ал жерде албетте ошол каттоо жүргүзгөн адам сөзсүз түрдө жанагындай защитный коргоо маска менен кириш керек. Эл менен сүйлөшкөндө дагы жанагы коргоо чараларды көрүп туруп, ошондо гана эл менен сүйлөшүп, жанагы переписти жүргүзөт. Бул жерде эми үймө үй кыдырып иш алып барат, ошондуктан алар болсо ошондой коргоо элементтери менен кирип жумуш алып барышат. Шайлоо комиссиясына биз бүгүн штабтын атынан азырынча расмий түрдө сунуш бере элекпиз. Бул маселе мындай талкууланып каралып атат. Белгилей кетсек, 5 калаанын кеңештерине аттанган партиялардын үгүт иштери 11 апрелге караган түнү токтотулуп, бул күнү жымжырттык күнү жарыяланат. А эртеси 12 апрелде добуш берүү жүрөт. Чынара Нурсеитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.